Borgu çan çıgar. Borguan çandı görgünde enne kengin can çıgar. Atandın görgünde borguan çandı karasa. Batırber'in ayıcağının on sırasat, Oroşongülük borulat, Aratınganın oğuzları, Asınganın akkelte, Aratınganım ay çürek, İşengenim borulat, İştegenim akkelte, İzdegenim ay çürek, Aydağının türküllüktün, Anın yayın arı bölük, Karip kelgen kaldı gök, Kara kızıl kaldı gök, Kara bayır kaldanat, kalbürüp göcez kanat, kapka soru kammantaş, kaysı birine itayan, avı kenin aktelki, kan göböйтü soru telki, vakayganın gök yoluk, akılaydın akdurgu, çati keydin tay toru, bir bay için bozdurgu, kan keydin arıra kay, kanarı kımak, hacı bayganın karat körün, at başlagan toruna gök, mızbır çaktın kara kola, karakan çaldın oygula, yügerinin karra boz, yüger kara sorurasam, aktaylaktın olur boz, Allah giyiz yayınamaz, mamıkdır kongüldülüm, ürkiz allığım bak, onun barın artırgan, sarıgandın tulparı, valla keyti baytağan, veğsimi teyganın şunkara, kara vakayı baytat, varıp kel baldır baytat, günü tünü öldürsen, 20 günde yetirsen, aknekte gelen şu var, gezilgeçteyken dayıda var. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Элибизде өткөндөр даңкталмайын, азыркылар баркталбайт деген накыл кеп бар эмеспи? Анын сыңарындай биз бүгүнкү телеберүүбүздө 20-кылымдын биринчи жарымында жашап өткөн манасчы Багыш Сазанов тууралуу жана анын уулу Мухаммеджан Багышев агайдагы ошол эскерүүлөрүн жазган экен. Ушул эки китептин айланасында сөз кылабыз. Эмесе бүгүнкү коногум менен тааныштырып коеюн. Сиздерди Мухаммеджан Багышев агай айтылгандай şu Багыш Сазановдун уулу болот. Куш келипсиз агай биздин студиябызга. Рахмат. Агай мынакей манасчынын баласынын эскерүүлөрү деген эки китептен турган китеп жаратыптырсыз. Ошол алгач өзүңүз жөнүндө эмне кесипте жүрдүңүз, бүгүн албетте эс алуудасыз. Анан чыгармачылыкка качан аралаштыңыз? Ошондон баштасак сөздү. Мен врачмын өзүм. Meni ырдасам эме деп айтышат. Врач болбой эле артист болсоң болмок экен депчи. Анан сүйлөсөм айтышат, врач болбой эле жазуучу болсоң болмок экен депчи. Анан кийин бул чыгармачылыкка аралашканым мынакей 3 жыл болуп калды. 3 жыл? 3 жыл. 3 жыл мурда эмени жаздым. Биринчисин жаздым. Ошол китепти. Биринчисин жаздым. Андан кийин экинчисин жаздым. Эми дагы көп эме болгудай. Ойлор бар. Ойлор бар. 3-чү китептин жарымын жазып койдум. Жакшы. Анан ошол атамдын генинен калган нерсе барбы билбейм да. Өзүм тиги эмелерде ушу эмеге шыктуумун. Адабиятка шыктуумун да, аябайчы. Эмеден биринчи класска бардым. Биринчи класска баргандан кийин атам эме деп койду. Сен 6-да элесиң. Анан кийин тиги эмдиги жылы барасың деп окутпай койду. Окутпай койду, анан кийин тиги алфе менде калып калды. Анан алфени жаттап койдум баягы. Биринчи класска барганга чейинчи. Биринчи класска бардык. Биринчи класска барсак, Молдакин деген мугалимибиз бар эле. Анан багырээк мугалим тиги А, Б деп окутуп атат. Анан кийин бир убакта тиги оку деди. Анан оку дегенде атка така как деп окудум. Анан десем эже деп оку деди.
ежеле оқы дегенде а ты а ты та қы қақ ата атқа таға қақ дедім. Анан деп емесем сен класскан боласың деп қойды. Ана ошентип биринчи класста класскан болуп калдым. Багым деген кыз бар эле, ал санитарка. Бир күнү келатабыз, анан кийин келатсак эле күрөшөсүңбү деди кыз. Анан өзү кыз болуп алып, анан кийин мени менен күрөшөт дейт. Азыр көтөрүп чабайын деп, анан кийин багы кызды менен тиге күрөшө кеттим. Анан күрөшө кетсе мени көтөрүп чапты. Анан кийин балбан кыз турбайбы? Балбан кыз экен. Мени көтөрүп чапкандан кийин тиге андан коркуп калдым андан кийин. Анан кийин багы физкультура болот, эме болот. Анан кийин экөөбүз багы команданы бөлүшөбүз. Сенин командаң бул, менин командам бул деп. Анан кийин багы бөлүшүүнөн кийин тиге эмелерди ойнотобуз. Анан бир күнү айтты, мен сени жыйналышка салам депчи. Анан кийин эмнеге саласың мени жыйналышка десем, сенин кулагың кир деп салам деди. Анан кулагың кир деп салам дегенде, болуптур. Мен сени да жыйналышка салам дедим. Анан кийин эмне деп саласың дейт. Мен айттым, бейбаш. Эркектер менен күрөшөт деп салам дедим да. Анан деп ошентип анан эмесем алдагы салган жок. Мен да салган жокмун. Ошону менен ошол кездеги 1-класстагы коррупция. Ошондой болгон да. Тил табышкан турбайсыздар. Мукан байке айтсаңыз, мынакей, сиз атаңыздан канча жашыңызда калдыңыз эле? Себеби Багыш Аксакал өзү 1878-жылы жарык дүйнөгө келген экен. Ал эми 1958-жылы мындан 70 жылдан ашып кетип атат да. Алгандачы. Ошол 80ге чыгып атат, 80ге. Сиз 80ге чыгып атасыз, Жок, тиги атамчы. Мен болсо 70-те чыктым. Жок, ошол кашында канча жашыңызда атадан калдыңыз эле? 9 жашымда. 9 жашында, Бул атам 4 аял алыптыр. Биринчи аялы каза болуп калган экен, биринчи аялы каза болуп калып, чагылган тийип каза болуптур. Чагылган тийип каза болуптур. Анан кийин ошондо чагылган тийгенде эжем тиги апабыз бир жерде отуруптур. Эжем болсо жанында экен. Анан энебиз сразу эле өлүптүр. Анан эжемдин бир капталы күйүп калыптыр. Анан эжем мында жакында эле 80ге чыгып ал киши каза болду. Анан ошо ал киши каза болуп калгандан кийин да бир аял алыптыр. Да бир аял алып, анысы да каза болуп калыптыр. Анан анысы каза болуп калгандан кийин 3-чү аялды алыптыр. Анан 3-чү аял неметиптир, анан кийин Багыш, мен деген тиги ушу төрөбөй калдым. Эми токол алчы дептир да. Анан токол алчы десе, сенин көзүңдү жалдыратып коюп, сенин үстүңө токол алмак белем. Сен өл, анан кийин мен алайын деп коюптур да. Анан десе, сен өл деп айтасың деп ыйлап атып өлүп калыптыр. Анан ыйлап атып өлүп калгандан кийин тиги атам көп жыл бойдок жүргөн экен. Көп жыл бойдок жүрүп, анан согушчу болуп калган экен. Анан согушчу болуп калганда тиги Боронбай Чылпаков деген райисполкомдун председатели бар экен. Анан ошо райисполкомдун председатели тиги бака жүрбөйсүңбү тиги кызартты кыдырып келет дептир. Макул деп анан кийин баягы экен экөө кыдырып жүргөндөн кийин тиги келесса тиги эме айтыптыр, бака бул бойдок калганыңыз качан? Жүрө бересизби тиги эме аялы жок эле? Албайсызбы аял? Бир ылайыктуу жуан пуган болсо карап көрөлүк дептир да. Десе, Боронбай, сен мага жуан алып бересиңби? Мен сени кыз алып берет экен десе, дептир да. Десе, бака, өзүңүз билиңиз дептир да. Анан өзүңүз билиңиз дегенден ошо атам келиптир, анан тиги таятама келиптир. Таятама келиптир, анан кийин тиги чоко кызыңды мага бер, мен түш көрдүм. Сенин кызыңдан бир эркек балалуу болот экен, өмүрү узун болот экен дейт да. Анан дегенде, бака кызымдан сүйлөшүп көрөйүн дейт экен. Сүйлөшүп көрөйүн дегенде, ошол кезде апам 16 жашта экен да. Анан бут кийими жок, эмеге барбай калып, мектепке барбай калган экен да. Анан
баягы апам айтса, өзүмдүн атамдан улуу немеге тиймек белем, тийбейм дептир да. Тийбейм дегенде ошол кезде таянебиз каза болуп калып, анан кийин таятабыз, жаш кыз алган экен да. Баягы өгөй энеси түн ичинде шыбырап атат дейт. Кызыңда акыл жок. Бу семетейчиге тийип алса, семетейчи муну багып алат эле депчи. Анан ал кезде бир комнатада жатышат. Анан апам угуп коюптур. Апам угуп коюп, анан ачуусу келип туруп, эртең менен семетейчиңе берсеңер бере бергиле дептир да. Бере бергиле дегенде, макул, кызым макул болду деп берип койгон экен. Ошону менен атам 58-те, апам болсо 16-да турмушка чыккан. Анан бирок атаңыз менен ошо манас айткандарын көргөнсүз да, Ооба. Анан ошол атаңыздан анча-мынча сизге жуккандар барбы? Бар. Айтып берейинби? Сиз да айтасызбы, ошо айтып бербейсизби ошо? Атаңдын көрдү дүнүйө, арбыды менет күнүгө, атпай түрүктүн балдары. Жамандык кылдым кимиңе, хан кыл дедим кимиңди, ханыңа көң бирик чыгайынбы жениңди. Жендесе чубак болбойсуң, жөлөшүп жолду торгойсуң, койдаса чубак болбойсуң, коркоңдоп жүрүп жолгойсуң, минтип сайсаң сен чубак, эгерим эки болбойсуң дейт. Азамат. Ошентип Алмамбеттин чубак менен тиги эме жол талашканда учурундагысынан. Хан кыл деп айттым кимиңди, кагайынбы жениңди деп бек кыл деп айттым кимиңди деп Алмамбеттин ачуусу келгендеги жери ош жерде. Негизи ошо сиз кандай ойлойсуз? Мынакей кийин баягы врач болуп жүргөндө деле анча-мынча баягы жыйылып калганда, баягы чай ичип калган жерлерде сизге ошо тең туштарыңыз эми манасчынын уулу болсоң айтып бербейсиңби деген учурлар деле болсо керек да. Анан ушуну айтып берчүмүн да. Анан мен ырдачымын. Ырдаганда тиги баарынын оозу ачылчу да. Мисалы жанагы мен ырдап берейин да. Кара бир тоонун боорунан кайрылып учуп куш конот, кара көз сулуудат кайым, кандай бир пенде туш болот. Кара көз сулуудат кайым, ай, кандай бир пенде туш болот. Ай, кара көз сулуудат кайым, ай, кандай бир пенде туш болот. Ала бир тоонун боорунан айланып учуп куш конот, аппак жүз сулуудат кайым, кандай бир пенде туш болот. Аппак жүз сулуудат кайым, ай, кандай бир пенде туш болот. Ай, аппак жүз сулуудат кайым, ай, кандай бир пенде туш болот. Акзонун башы ак жалтаң, аңдабай басып тайгылдым, аппак жүз сулуудат кайым, даткайым сенден айрылдым. Аппак жүз сулуудат кайым, ай, даткайым сенден айрылдым. Ай, аппак жүз сулуудат кайым, ай, даткайым сенден айрылдым. Көкзонун башы көк жалтаң, көрбөй бир басып тайгылдым, көркөмдү сулуудат кайым, даткайым сенден айрылдым. Көркөмдү сулуудат кайым, ай, даткайым сенден айрылдым. Ай, көркөмдү сулуудат кайым, ай, даткайым сенден ой айрылдым. Жакшы. Ушу жаш кезиңизде отуруштардын тиги эрке баласы болсоңуз керек. Ооба да. Азыр эле ушундай ырдап атасыз. Жаш кезиңизде мындан дагы үнүңүз тунуп, мындан дагы баягы
Авазыңыз аябай жүрөктөрдү эритсе керек деп ойлойм да. Ооба. Далайгыстан ашык болгондо. Да. Анан айтсаңыз ошондо апаңыз 16 жашында турмушка чыгып, анан кийин канча балалуу болушту атаңыз менен? Менден мурун бир кыз төрөлгөн экен. Анан кийин атам ошол кезде тиги эмеси жашай алдым. Эми бул окот кыла алабы же окот кыла албайбы деп ойлонуп жүрүптүр да. Анан кийин тиги эме кызым бар эмеспи? Кызым жардам берет да деп эметип калган экен. Ошондо жана Алича эжем тиги күйөөсүнөн ажырашып анан үйдө жүргөн экен да. Үйдө жүргөн экен, анан тиги баягы кызым бар эмеспи десе, анан кийин бир жолу качып кетип калыптыр бирөөгө. Алича эжемчи. Анан атам айтпай турупчу. Анан качып кетип калса, кыстып алам дебегин дептир да. Анан кыстып алам дебегин десе, тиги апам болсо ойлоптур да, кыз жаман турбайбы? Могу эки кыз өлүп калса экен, анан бир эркек бала төрөп алсам экен дептир. Анан кыз өлүп калды. Анан кийин тиги андан кийин мен төрөлүптүрмүн, анан менден кийин төрөт токтоп калды. Анан ошону менен жалгыз бала болуп калдым да. Бирок атаңыз ошондо канча жашына чейин манас айтып жүрдү? Өзү 58-жылы өтсө 70-80 жашында кеткен экен да. 80-де кайтыш болду да. Ошол өмүрүнүн аягына чейин манас айтып жүрдүбү же айтпай калдыбы? Эмеден мен 3 жашымда тиги эмеге чакыртышты. Тургунаалы деген сельсовет бар эле. Анан Тургунаалы деген сельсовет чакыртып эметип анан манас айтып атат. Анан манас айтып атканда тиги эме Жапар деген чакыртып ийиптир. Биздин үйгө келсин депчи. Анан кийин атамдын ачуусу келип туруп, анан кийин биякта отурбаймбы? Анан кийин мен Жапардыкына бармак белем, биякта отуруп алып. Барбайм. Бар деп кубалап ийди чакыруучуну. Анан чакыруучуну кубалап ийгенден кийин баягы бирткеден кийин дагы келди. Баягы чакыруучу чакырып атат деп. Барбайм дебедимби? Кандай немесиң? Биякта отурбаймбы? Деди да. Анан десе 3-чү жолу кат жазып жиберейиптир. Кат жазып жиберген деп баягы алып келди каттан, катты алып келгенде тиги эми Тургунаалы сен кечирип кой, мен тууганыма барбасам болбойт, эми Жапардыкына барайын десе, макул бара бериңиз деди. Анан Жапардыкына барды. Көрсө Тургунаалыдан селсебектикти Жапар талашып жүрүптүр да. Анан кийин ошо Жапар тигиге атаандашкан окшойт да. Анан ошол атаңыздын ошо 3 жашында жанагы Тургунаалынын үйүнөн берки Жапардын үйүнө кетем деп баягы тигил улам кайра чакырып, анан экөө ошол убакта эле бизде баягы атаандашуу, кызмат талашуу, бүгүнкү тил менен айтканда оппозиция деген болгон экен да, Ооба да. Анан кийин тиги эмеге Жапардыкына бардык. Анан Жапардыкына баргандан кийин тиги мен атамдын жанында угуп отурам. Анан кийин бирдемелерди эле айтып атат. Түшүнгөн жокмун да, эмне айтып атканын түшүнгөн жокмун. Анан бир убакта баары каткырып күлүп калышты. Эмнеге каткырып күлгөнүн түшүнгөн жокмун да. Атаңыз айтып атабы? Атам айтып атат. Атам манас айтып атпайбы? Анан манас айтып атканда элдер каткырып күлүп атат да. Анан эмнеге каткырып күлүп атышканын түшүнгөн жокмун да. Эми 3 жашар кезде анда каяктан бирдемени түшүнөм. Анан кийин андан кийин ошондон кийин манас айтпай калды. Эл күлгөндөн кийинби же кандай? Жок, эл күлгөндөн кийин ошо мен 3 жашымдан кийин манас айтпай калды дейм да. Ошондо сиз деле баягы атаңыздын манас айтканын өтө наристе кезиңизде эле угуп, кийин укпай калган турбайсызбы? Ооба. Бирок могу атаңыздын китептерин чыгарууда сиз көп эмгектер жасап жүрөсүз да. Могуреки китебинде дагы баш сөздү жазып, эме кылгансыз. Бул китеп өзү баягы 2011-жылы жарык көргөн экен. Анан кийин могу 3 томдук болуп
Манасы, Семетей, анан кийин Семетей, Сейтек деп 3 том болуп чыккан китебинде дагы өзүңүз чуркап жүрүп ошол Улуттук Илимдер Академиясын менен андагы жана Абдылдажан мырза менен чогуу иштешип анан ушул китепти чыгардыңыздар да. Анан сизди ушул баягы атаңыздын китептерин чыгарууга эмне түрткү берет? Ушуну айтсаңыз. Эми жанагыреки айтканыңыздай эле да. Өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт дегенсиз. Анан кийин ошо атамды даңктап коеюн деп эмет аракет жасадым. Бул эмеде атамдын Академия наукта эме кол жазмалары бар экен. Кол жазмалар тиги адегенде араб тамгасы менен жазылыптыр. Андан кийин латын тамгасы менен жазылыптыр. Анан эң аягында орус тамгалары менен жазылыптыр. Кирилл тамгалары менен жазылыптыр. Ошолордун баарын чогулттук да чыгарып койдук. Чыгарганга жана Эркинбек деген иним спонсор болду. Жакшы. Анан эме 300 миң сомго Манас Семетей Сейтегин чыгардык. 300 миң сомдон мен 1 тыйын төлөгөн жокмун. Ошол Эркинбек иним төлөдү да баарын. Эркинбек Азамат алдагы ошол ата-бабалардын баягы атын чыгарып, ошолордун эмгегин текке кетирбей элге жеткизүүгө кошкон салымы үчүн ал жигит өзү дагы Кудай буйруса даңкталып, баркталып, эл ичинде абийир алып, баягы көп даражаларга жетет деп ойлойм да. Анан айтсаңыз байке, Манасчынын баласынын эскерүүлөрү деп азыр 3-чү китебин жарымдап жазып калдым деп атпайсызбы? Бул эскерүүлөрүңүздө баягы өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуялар, анан коомдогу болуп аткан биздеги өзгөрүштөр, шулардын баарын киргиздиңиз да. Ооба. Муну буга башымдан өткөндөрдү жаздым. Анан жазганда азыркы элдер китеп окубайт. Ооба. Баары эле интернетте жүрөт. Анан интернетте жүргөндөн кийин мен ойлондум да, менин китебимди эле окубайт депчи. Анан кийин ойлонуп туруп анан кийин тиги эметип койдум. Кыска кылып жаздым. Любой жерин ачып алып окуй берсе болот да. Бу жерден ачып алып окуса болот. Анан Мекеним дегени бар. Бияктан алып туруп окуса болот. Бир тамчы ырлар деген бар. Бияктан алып 9 жаңгак деген бар. Атам ат менен айдаганда дегендер бар. Ушулардын баары кичинекей эле неме. Бул кичинекей нерселерди минтип окуп коет да. Ошондой кылып жаздым да. Өзү негизи бул китеп окуу деген маселе байыртадан эле келаткан маселе да. Мисалы үчүн орус классиктеринин ичинен Чеховдун тиги чыгармалары дагы ушу сиздикиндей кыска бирок нуска жазган да. Баягы краткая сестра таланта деп айтышат эмеспи? Ооба. Анан сиздикин дагы баягы китептин кайсы жерин ачпа, ар бир өзүнчө тема, ошол бир теманы кыска убакыттын ичинде окуп, баягы кабыл ала тургандай кылып жазган турбайсызбы? Ооба. Анан айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө мунун электрондук баягы нускасын эмеге салдыңызбы интернетке? Жок. Ошо электрондук китепканаларга дегенди сунуштап. Себеби көп адамдар бүгүнкү күндө китепти дагы ошол электрондук нускасын окуп калышты да. Себеби чынында эле бүгүнкү күндө мындай чоң китептерди адистер гана окуп, баягы керектүү мугалимдер, адистер ошол өзүнө керектүү китептерди окуп, анан ошондон кийинки окуучуларга, студенттерге жеткизе турган болуп калбадыбы. Бирок ошол эле мезгилде эл ичинде дагы китеп окугандар көп эле. Жок деп айтууга болбойт да. Жаш муундар, могу мектеп жашындагы студенттер, окуучулар булар интернетке көбүрөөк ыктап калышты. Бирок ошол эле мезгилде улуу муундагы адамдардын баары эле баягы интернетте, телефонду чукулап, ага көздө жетпейт экен, андан көрө китепти ача калып эле китепти окуган бул жакшы да. Анан айтсаңыз, ырды качантан бери жазып жүрөсүз? Ырды 9-класстан баштап жазып жүрөм. Ошондо бир Капчыгай деген ыр жазгам.
карачы, кандай капчыгай, бир жыкты сандыктай болгон таштарай, сувенирдей болгон болуп көрүндү деп ушундай мааниде ыр жазгам да. Анан кийин ошолорду чогултуп жүрдүм. Анан жүрүп кийин тиги жакында мындан Моурек китептери жасардын алдынан тиги эметип көрөйүн, ачып көрөйүн деп туруп мындай карап туруп багын ояттан сурайм. Ушуда ыр бар. Тиги сүйгөндү жалгыз сен билсең эмне болуптур. Жалаң эле сүйөм күйөм деп жаза бериптирсиң деп туруп багын айрыдым да туруп отко жагып салдым. Жаш кезиңизден жазып жүргөн. Эми жаш кезде ал убакта ар бир мезгилдин өзүнүн баягы көз карашы, өзүнүн баягы чекити, точка зрения деп коелу, ушундай болгон да. Ооба. Точка опоры деген. Бирок улам адам жашы жогорулаган сайын баягы мурунку нерселери бир болбогон эле нерседей, мурунку жазгандары бир жеңил желпидей эле болуп көрүнүп калат экен да, чынында эле. Анан бүгүнкү күндө айтсаңыз, мынакей коомубузда мына 3 жолу революция болду, 3 жолу президентти кубалап түштүктен тактан. Бирөө Москвада жүрөт, бирөө Белоруссияда жүрөт, бирөө кече умурага кеттим деп тиги Сауд Арабиясына кетиптир, эми кайра келеби келбейби, аны да бир Кудай билет, анда мурдараак эле Дубайдан үй алыптыр деп жатышты эле да. Анан эми мынакей Садыр деген бир патриот жигит келди деп эл кубанып атат. Анан сиздин ушул жаңы келген бийлик боюнча оюңуз кандай? Үмүтүңүз эмнеде? Ушул Кыргызстандагы өнүгүп кетебизби же ушинтип эле бири-бирибиз менен тытышып эле оппозиция, оппозиция болуп жүрө беребизби? Ушул боюнча айтсаңыз. Эми мындай да. Атың чыкпаса жер өрттө дейт. Анан кийин тиги кыргыздар президенттерин кубаттыр дүйнө жүзүнө дүң болду. Тиги эми өткөндө орустар анекдот чыгарыптыр, айтат дейт. Самая опасная профессия это что какая десе, самая опасная это профессия быть президентом Кыргызстана деп коюптур да. Анан жакшы болот барлыгы жакшы болот. Орустарда макал бар эмеспи? Что бы ни случилось, все к лучшему дегенчи. Что не делается, делается к лучшему. К лучшему деп коет эмеспи? Анан кийин ушулардын баарын өтмөкпүз. Ушулар болмок. Алла Таалам ушуну маңдайыбызга жазып койгон. Анан кийин тиги мынакей эң аягында жакшы болуп атат. Көчө күнү тиги телевизор көрүп отурсам, самые счастливые люди кыргызстанцы деп көрсөтүп атат. Себеби көптөгөн мамлекеттерде баягы тоталитардык бийлик жүрүп атат, бийликти ээлеп алгандар бийликтен кетпей атат. Ошол 20 жыл, 30 жылдап бир эле адамдын бийлигинин астында болуп калып атабыз. Демократия деген жок, сөз эркиндиги жок деген пикирлер айтылып келет да. Чынында бизде кыргыздар байыркы замандан эле мынакей жанагы Манаста деле демократиянын бардык үлгүлөрүнүн баары Манаста бар да. Ооба да. Манас атаны баягы бежинди басып алып коңурбайлар немелерди талкалап атканда Бакай келип, ай булар эми жеңилип берип атпайбы? Болду эми токтот. Кыра беребизби? Бул элде эмненин жазыгы? Деп сөзүн падышага, ханга келип туруп айтып атат да. Манас атабыз анын Бакайдын сөзүн эки кылган жок да, мейли анда. Чынында эле элде күнөө эмне бул? Төбөлдөрү жанагы алоке коңурбайлар биздин тиги нес каралар, жолойлор бизге келип тийишип, малыбызды тийип, элибизди чаап, кыздарыбызды тиги алып күн кылып, элибизди кул кылган ошолор эмес беле? Деп анан элин жөн коелу деп анан эмеге келген да. Дагы бир окуя баягы Каныкейге төркүлөп, Каныкейди алабыз деп кудалап барганда Каныкей энебиз анда Манас атабыз деле жаш кези да. Ана баягы тинтүүр менен, канжар менен
колго бир сайып нике кыйелек деле эмне тийишесиң дегендей кылып. Ана Манас атабыздын ачуусу келип чоролору Бухардагы элди бир аз эметип жиберет да, баягы кууруп жиберет да. Анан ошондо Бакай атанын ачуусу келип анан айтат: "Ой, токтот. Эмне кылып атасың?" Анан ошондо дагы биздин жанагы бул демократия деп ойлойм да. Ошол Бакай аксакал ал Манас хан да. Бизден азыр президентке барып, "Ой, муну токтот" деп айтып көрчү. Эч ким айта албайт. Айта албайт да. Эме вроде бы демократияда жашап атабыз. Бирок ошол эле мезгилде элибиз айтып атат, бетин айтпаса дагы интернет булактар аркылуу башка бир жыйналыштарда айтып атат да, мындай деп. Бирок ага жеткизип атабы, жеткизген жокпу? Бетин айтпай эле тиги өткөндө тиги эмеден тим эле укмуш сүйлөп тургу. Эмеден көрдүм. YouTube'дан. Укмуш сүйлөп тургу. Эми жана демократия деп атпайсызбы? Эми демократияны, Манастагы демократиянын эң чокусу жанагы Манас ата ким эле жанагы тиги эме Манас атанын эмеси кирип калган. Анан кийин тиги менин немем жок десе эле багы мен бир чором жок деп атса эле Манас жок болуп чыгат эмеспи? Ок мурун. Манас ошо тиги эменин эмесинде экен да. Ооба. Багы 10дун бири. Ооба. Анан кийин тиги болсо 9дун таап эле бирөө жок болуп атса, анан кийин тиги жимиле деп иштеп атса, Манас өзү экен да. Анан Албанбет келип ачуусу келип бирөөнү жоготсоң башыңды кыям деген да. Анан башыңды кыям деп аткандан кийин, "Ой, сыргак, тизмени окучу." Десен, тизмени окуса, тизмеде тиги Тазбайматтын немесинде да. Тазбайматта Манас жүрөт дейт. Анан караса Манас жүрөт. "Ой, окуй" деп баарды коюп туруп Манас унутуп калган турбайбы? Жаныбызда турбайбыз. Чынында эле бул кыргыз элинин улуу чыгармасы, Манас эпосу, бул бекеринен энциклопедия деп айтылбайт. Анан ушул энциклопедияны бизге жеткизген манасчылар болгон. Бүгүнкү күндө дагы ушул манасчылар ушул Манас, улуу Манас жомогун элибизге жеткизип келет да. Анан мен ойлойм, ушул Манаста баягы көпчүлүк мындай замандаштарыбыз айтат да, ушул Манасты эле бир жомок деле айта бересиңер депчи. Бирок эми бүгүнкү күндө биз монда техника өнүгүп аткан кезде, нано технологиялар келип аткан кезде ушу жомок айтуунун кажети канчалык деп суроо беришет да. Анан чын эле ойлонуп каласың, бул Манасты кыргызга жеткизүүдө манасчылардын эң негизги аткарган вазифасы эмнеде деп. Сиз ушул суроого жооп берип көрсөңүз байке. Эми мындай да. Могуреки өңгөнү коюп Манасты айт деген эмебиз бар эмеспи? Сөзүбүз бар эмеспи? Анан Манасты биздин мамлекетти тиги мамлекет кылып кармап турган бул тиги Манастын арбагы. Эгерде Манас жок болсо, мынакей канча миллион уйгурлар бар, канча миллиондун эмелер бар, тиги курттар бар. Анан ошолордун мамлекети жок болот атпайбы? Эмне үчүн бир 5 миллионго чыкпаган кыргыздардын мамлекети бар? Ошо Манас атабыздын касиетинен, Манас атабыздын арбагынан, Манас атанын тиги эме деп коет. Манас мен эме деген суроо бердим да. Жээним бар тиги эме деген. Шаршембек деген. Жанагы Айкөл Манас деген 10 томдук бар эмеспи? Ошо Айкөл Манастын 10 томдугун жаттап алган. Жатта үлгө жеринен айтып берет. Мен болсо аны эметип мындай 4 сыйра окуп чыктым. Анан кийин аны кара сөз менен айтып бере алам. Тигил болсо өр менен айтып бере алат да. Анан кийин ошондон сурап атпайбы тиги эме депчи. Бул Манас атанын тиги пайгамбарбы депчи. Манас деген пайгамбар десем, сен жана 10 томдукту окудуң, анан кийин ошону кандай окугансың сен? Ошол жакта жазылып жүрбөйбү? Кыргыздын пайгамбары ким экенин. Анан кийин сен ошону билбейсиң деди да.
Анан кийин ким Кыргыздын пайгамбары десем, Түмен деп атпайбы. Кыргыздын пайгамбары Түмен. А Манас деген пайгамбар эмес. Манас деген арбагы түрүү атабыз Манас деп коебуз дейт. Өзбекеринен элибизде баягы бардык бир адам башына кыйынчылык түшсө дагы ошондой кездерде Манас атам колдой көр деп айтышат эмеспи? Бир аксакал менен тиги 80-жылдары мен газетада иштейт элем, анан ошо интервью алып калдым. Атам экендик согуштун катышуучусу экен. Анан ошол киши айтат, ротадан эч ким калган жок, жалгыз калдым дейт. Баягы 41-жыл экен да, согуш жаңы көмөтүп атканда немистер баягы күчүндө туруп, биздин совет аскерлери улам чегинип артка кетип аткан мезгилде экен да. Анан баягы эмени мина учуп келатат дейт да, чуулдап келатат дейт. Анан айланайын Манас ата колдой көр деп эметтим дейт, баягы жаныма келип түштү дейт мина. Анан бир маалда эсиме келсем, немистер баягы улам баягы чалажан болуп калган аскерлерди түт деп атып аткан экен дейт. Мен баягы топурактын үстүмө көмүп калтыр дейт. Анан кыймылдабай эле жатып калдым дейт, өтүп кетти. Караңгы киргенче жаттым дейт. Анан кыймылдап көрсөм, өзүм өлдүмбү, тирүүмүнбү деп эметип атам, бирок сознанием бар эле, нормальный дейт. Анан караңгы киргенде анан эптеп туруп, анан биз жака фронт аркылуу араң өтүп келдим дейт да. Келгенде де эмне үчүн сен эле тирүү каласың, калгандын баары өлүп, сен коркоктук кылып койдуң дегенге чейин баягы Барышты дейт. разбиралка болду дейт да. Анан ошол качан болбосун ошондон кийин Манас атам колдой көр деп жүрдүм дейт. Согуш бүткөнчө согуштум дейт, согушта болдум дейт. Бир жериме ок тийген жок. Аман эсен келдим деп айтып берген да. Анан ушундан дагы чынында эле муну башка элдерде, Кытайларда Манас ата бог войны деп, согуштун кудайы деп айтышат экен да. Ал эми Сагынбай Орозбаковдун вариантында Мухаммед пайгамбарыбыз миражга чыкканда баягы 7-чи асманга бурак атын минип алып анан кийин чыгат да. Анан чыкканда ошол Мухаммед пайгамбар бир топ пайгамбарлардын баарын көрөт, Жебраил периште коштоп жүрөт да, баарын тааныштырат. Бул Муса пайгамбар, бул Иса пайгамбар, бул Нух пайгамбар, бул Сулайман пайгамбар деп, пайгамбар дөбөт пайгамбар деп анан пайгамбарлардын баары менен тааныштырып, эме кылып анан пайгамбарлардын алдына туруп алып намаз окуп имам болуп. Анан 7-чи асманга көтөрүлгөндө анан бир ак ат минген, зоот кийген батырды көрөт да. Анан Жебраилден бул ким деп сурайт экен да. Сураганда анан Жебраил периште айтат экен, ой, бул деген түрк наслинен чыккан сенин үммөтүң болот. Сенден кийин чыгат. Деген бул ушундай даражага жеткенби десе, сенин үммөтүңөн ушундай даражага жеткен адам болот деп айтылат да. Анан мен муну Манастан окуп, кийин Раматылык жана Чубак ажы менен көп жолу сүйлөштүм. Анан айттым да, чүке ушундай хадисте барбы десем, аке мен уккам дейт. Анда ошол хадисти таап бербейсизби десем, таап берейин дегенде, бирок убакыт эме болуп калды, эметкен жок. Бирок мен муну жана Ибраим Малик деген теге түрк алымы бар, динаятчы, дин изилдөөчү алим. Ошо алымдын биринчи космонавт ким болгон, же теге пайгамбардын теге 7-чи кабат асманга көтөрүлүшү деген. Кто был первым космонавтом или вознесение пророка саллаллаху вассалам на 7-е небо деген китеби бар. Анан ошол китебинен таптым да. Ошол жерде бар экен. Анан ошол жерде бирок аерде бир эле сүйлөм менен айтылыптыр да. Теге мындай даражага жеткен бул эмне болгон адам деп сураганда Жебраил айтты дейт, бул сенин үммөтүңдөгү адам, сенин уммаңдагы адам сенин үммөтүң деп айтты деп айтылган да. Ал эми Манаста Сагынбайда айтылат, баягы келип мираждан келгенден кийин 33 000 сахабасына айтып берет да. Ушундай тигини көрдүм, муну көрдүм, мындай болду, тигиндей болду. Анан кийин арасында скептиктер деле бар да. Анан бирөө айтат экен, эми андай болсо ошолорду бизге көрсөтүп койбойсуңбу? Анан пайгамбарыбыз жарым саат туруп дуа кылат экен да, ыйлап туруп. Кудай, мени шерменде кыла көрбө.
ушулардын алдында калпы чыгыла көрбө деп анан баягы дуа кылгандан кийин куюн пайда болот экен да. Анан ошол куюндун ичинен Манас ата 40 чоросу менен бирден чыгып, анан кийин баардыгы ошо 33 000 сахаба көргөн деп айтылат да. Анан бул дагы бекеринен болбосо керек деген ой бар да. Анан өзү негизи Манас эпосу бул жөн эле баягы кыргызды сактаган, кыргыз мамлекетин сактаган деп айтсак дагы жетиштүү болбой калат да. Себеби бул ар бир кыргыздын баласын сактап келатат да. Манас угуу аркылуу ошол Манас жомогун манасчылар бизге жеткизүү аркылуу биздин аң сезимибизде кандайдыр бир баягы коддор бар да. Ошол коддорду кичине кыймылга келтирип турат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол коддор ачыла элек. Ачылганда кыргыз мамлекети дүркүрөп өнүгөт деп ойлойм. Себеби биздин бүгүнкү бийликке келген баягы азаматтарыбыз булар ошол Манастын жоопкерчилигин өздөрүнүн тулкусу менен, аң сезими менен толук жеткенде, ошондо мен ойлойм бул мамлекетибиздин өнүгүү жолу кеңири ачылат болуш керек да. Анан бул Манас улуу рух да, улуу рух. Анан муну кээ бир адамдар пайгамбар деп атат, кээ бир адамдар бар бул жарым кудай экен дегендер дагы бар да. Себеби жанагындай ал тургай биздин замандаштарыбыз мен кудаймын деп чыгып аткандар бар. Байке бүгүнкү күндө мына сиз медик катары айтсаңыз, жанагы коронавирус деген бале мамлекетибизге бул дүйнө жүзүн бүт каптап атпайбы? Анан 1,5 миңге жакын бизден дагы замандаштарыбыз ошо коронавирустун айынан өтүп кетти да. Анан бирок кыргыз эли байыркы мезгилдерден эле өзүнүн медицинасы болгон, Манаста тиги Сейтек бөлүгүндө жана Гүлчоронун кечирине тилип туруп ага туз менен кылды сээп салганда бүкүр болуп калгандан кийин Айчүрөк энебиз, Каныке энелерибиз кеңешип, анан Момунжан деген сиздин коллегаңызды Багдадтан алдырып, Кызыл Сарт дегенди Кашкардан алдырып, анан алар келип туруп трансплантация операциясын жасап, анан Гүлчорону кайра калыбына келтирип атат да. Бул Манас эпосунда айтылганын чынында баягы мен Мамбет Мамакеевич менен интервью алганымда окуп бердим да. Ал киши аябай таң калды да, ошондой бар бекен, биз ага жага эле жетип атпайбызбы депчи. Анан бүгүнкү күндө ошо жаш врачтарга, өзүңүздүн жаш коллегаларыңыздарга 20-чы кылымдын Момунжаны катары эмне айтат элеңиз деген. Эми мындай да, бул коронавирусчу, бул жөнөкөй эле грипп. Бир түрү деңиз грипптин. Анан грипп деген без осложнения 3 күндө айгат. 3 күндө без осложнения айгат да. Анан кийин бул эмеден иммунитет күчтүү болсо, бул эмеден коронавирустан коркпой эле койсо болот да. Баягы птичий мындан бир 7 жыл мурда птичий грипп деген чыгып калбадыбы? Ошо птичий грипп деген чыкканда тиги эме Америка баланча миллиард бөлүптүр, Россия баланча миллион бөлдү, Кытай түкүнчө бөлдү деп анан кийин тиги корреспондент барып туруп монголдордон сурап атат, силер канча бөлдүңөр депчи. Монголдор айтты, биз эч нерсе бөлгөн жокпуз депчи. Анан эмнеге десе биз птичий грипптен коркпойбуз деди да. Себеби биз жылкынын этин жейбиз. Жылкынын этин жегендер эмеден грипптен коркпойт деп айтты. Анан кийин биз ошондой сыяктуу грипптен коркпойбуз. Анан кийин жана Кудайыбыз айтып атпайбы? Мен деген тиги Кытайга мен жөнөтүп койдум деп. Мен жөнөтүп койдум депчи. Мен жөнөтүп койдум дегенде тиги корреспондент эме деп атат. Тиги сурап атат. Сиз жөнөтүп коюпсуз. Анан кийин эмне мындай калканыч койгон жоксузбу десе, койгом дейт. Анан кийин койгондо кандай койдуңуз деди. Мен Кытай жакка коюп койгом. Кытай жактан бирде эме кирип келген жок тиги. Эмеден Аравиядан келбеди деп атпайбы. Анан эми грипптин дарысы эле бу, коронавирустун дарысы эле. Жылкынын эти, жылкынын шорпосу. Ушуну ичип эле тердесе эле
айырып кетет. Өзү негизи эми азыр мына 3-чү толкуну келет экен деген дагы баягы кептер кетип атпайбы? Ооба. Ошого даяр болушубуз керек. 3-чү толкун күчтүүрөөк болот экен, 70% баягы өлүп калат экен деген дагы эмелер кетип атат. Эми бир чети баягы европалык врачтар деле айтып атат да, көпчүлүк учурда адам баягы өзүн жоготуп коркуп калган учурда ошол вирус күч алып кетет депчи. Ошон үчүн мындан коркпош керек экен. Жылкынын этин жеш керек, жылкынын шорпосун казы карта чучук коюш керек деңиз. Ооба. Ошол дары деңиз. Дары ошо. Айкөлдүк дегенди жаздым. Ошолоруңуз мага аябай жакты. Бул адамдын биз айкөл банас деп атабыз да. Анан көпчүлүк учурда бирөө-бирөөгө тамак алып берип койсо деле айкөл дей беребиз да. Анан могуруңузда ошол айкөлдүктү аябай баягы мындай ачып бериптирсиз да, ошону бир окуп бериңиз. Байлыкты каала башкага дүнүйөң ашып жатса да, сөйлөттү каала башкага атагың алам жарса да, чечендик каала башкага чууру сөзүң жатса да, акындык каала башкага төгүлүп ырың жатса да, акылды каала башкага акылың сурап жатса да, билгилик каала башкага билимиң аалам ачса да, берешем болгун башкага берметти сурап жатса да, март болгун берем башкага кабыкарды сурап жатса да, дөөлөттү каала башкага дөмөтүң жүрүп жатса да, бийликти каала башкага талашып сенден жатса да, жакшылык каала башкага жамандап сени жатса да, кеңдикти каала башкага кеселдеп жаның жатса да, өмүрдү каала башкага өлөрчө ооруп жатсаң да, ден соолук каала башкага каргышын айтып жатса да. Чынында эле мынакей кыргыздын айкөлдүгү мына ушул саптарда десек болот да. Себеби айкөлдүк жанагы Манас атабыз Коңурбайды колго түшүрүп келгенде Алмамбет ата келип башын чаап сал деп атпайбы? Ошондо Манас ата айтып атат, ай, багынып берип атса, неге өлтүрүп? Бул деле Кудайдын пендеси да. Ошол жерде айкөлдүк да. Анан кийин аны Коңурбай аман калгандан кийин кайра амалын таап туруп алдоо менен анан өлтүрүп атпайбы? Анан ушул жерде айкөлдүктүн эң чоң эмеси. Жанагы атынан ыргыта сайганда тигил туруп эми башын кесип салган ордуна кайра атын жетелеп келип берип атпайбы? Кел миң атка дагы согушалы деп. Бул дагы мындай алганда айкөлдүк. Анан ал атын минип алып анан дыр коюп качып атат. Анан чынында айкөлдүк бул бардык адам Кудай тарабынан жашоого бир келген пенде да. Анан ошол адамга тегерегиңдеги айланаңдагы адамдарга жакшылык тилеп, өзүңө эмнени тилесең ошону душманың болсо дагы ошого баягы каала деген бул айкөлдүктүн бир чоң эмеси болуп атат. Эми байке айтсаңыз, өзүңүздүн бүгүнкү күндө канча балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар? Эми трагедия болду. 4 уулум бар эле. Экөө жок болуп калды. Бирөө болсо бул жерде бассейнде сүзүп атып чөгүп өлүп калды. Бирөөнү болсо классташы алып келип туруп ушуларда $25,000 бар деп туруп бир бандиттерди алып келип өлтүрүп кетишти да. Анан кийин тиги эми 2 уулум бар, Кудайга шүгүр. 2 уулумдун тиги улуусу 5 балалуу болду, 5 неберем бар. Эң акыркысын коронавирус бүткөндө тушоосун кестик. Жакшы болуптур. Өмүрлөрү узун болсун. Анан ушу уулдарыңыздын, неберелериңиздин арасында да чыгармачылыкка жакыны Манас айтам деп аракет кылгандары жок. Жок. Бирок эми булар деле баягы мезгил өткөндөн кийин балким ачылышы мүмкүн да. Мүмкүн. Тиги жанагы Ибрагим деген неберем бар да. Анан ошол комик аябай эмелерди чукуп сүйлөйт. Өткөндө тиги Рамазандын 4 түш чыгып калыптыр деп атпаймынбы?
Рамазан 4 жыл Омей чоң ата, сіздікінен екі тіш жашық екен деп қойды. Одан кейін деге балдарым деге эме болчу. Жана Нурлан деген ол ең ұлысы қаза қалып қалды. Анан ошол деге кички кезинде үрүйлөн деп апасы үрүйлөтүп атат. Бийик тоолорго чыккым келет, бийигине кызыгып уйкум келет деп ырда десе, чыккым келбей эле турат деп коет. Деп ырдабай койду. Анан кийин бул жакпай калды. Анда деген тарелкада таттуу шоколад жейин десем апам урушат деп ырда десенен кийин апасы жаман экен, эмне урушат деп аны ырдабай койду. Жана бир сөздүн башында хиппик жөнүндө айтып берем дедиңиз эле. Бизде жанагы мамлекетибиз бүгүнкү күндө 5 миллиард доллар тышкы каржыбыз бар деп жатабыз да, ошо 5 миллиардка жакын деп. Анан ошо кийинки жылдардан баштап уже төлөй башташыбыз керек. Даже быйылдан баштап төлөй башташыбыз керек. Анан бир мезгилде эсиңизде болсо керек, баягы Куловдор хиппикке кирели, хиппик бизди куткарат дегенде бир топ азаматтар жок, хиппикке кирбейбиз, хиппикке кирсек аны кул болобуз деп чыкпады беле. Ооба. Ошол боюнча дагы өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Хиппикке кирбейбиз деп аялдар эмесин базарда отурганда сөйкөлөрүн, анан шакектерин алып чыгып туруп чогултушпады. Ооба. Анан хиппикке деп эметкенде Ар-намыс партиясынын секретары Роза Шекинова деген тиги эме медучилищеде чогуу иштечүбүз. Анан кийин тиги хиппикке киребиз деп атат деп эметкенден тиги мен айттым, ай бул Кууловуң премьер-министр болуп туруп анан кийин тиги ошо хиппиктен кантип кутулушту билбейби? Бияктагы катардагы киши мен билем хиппиктен кантип кутулуш керек экен. Анан кийин тиги премьер-министр болуп туруп билбейби дедим да. Анан билбейби десем, кандай жолу бар? Эгерде сен ошону билсең, Нобелевский премия бере коелук деди. Анан мен айттым, анда мага 2 Нобелевский премия бер. Мен 2 жолун билем дедим да. 2 жолун билем дедим да, анан кийин айттым. Арабияда 0,5 литр суу $2. Америкада 0,5 литр суу $1. Анан кийин менин чоң нарыным жарабай калды, себеби башына тиги эме кумтөр түшүп калды. Эме кичи нарыным таптаза боюнча турат. 1 триллион бөтөлкө суу куям дагы сатам, элиме да жетет, өзүмө да жетет. Келе бир Нобелевский премияңды дедим. Анан кийин экинчисин болсо Санжирадан баштабасам болбойт дедим да. Анан байыркы заманда казактардын эмеси хандары бири-биринен кандык талашып эле баягы эл убара боло бериптир. Анан жылыга эле хан шайлайбыз деп эле бирөөнү өлтүрүп салышат, бирин эметишет. Анан ошону менен жылыга эле хан шайлайбыз деп эле баягылар күңгурт боло бериптир. Анан кийин казактар чогулуп алып атыптыр. Биздин хандарды Кудай ырдайм, Кудай ырбады. Ушинтип эле жылыга эле убара болуп жүрө беребизби? Андан көрө тиги жыйыныбызды барып туруп хан болуп бер деп айтпайлыкпы? Деп туруп анан кийин Эңгезер бойлуу Эрешимге келген экен. Эрешим ошондо кыргыздардын ханы экен. Анан кийин Эңгезер бойлуу Эрешимге алып туруп казактарды бириктирип туруп хан болуп бер дегенде баягы макул деп эме хан болуп берип, ошондо Эңгезер бойлуу Эрешимге эч ким унчук албай калып туруп анан кийин жакшы заман болгон экен. Анан эми мен Назарбаевка барам. Назарбаевка барып туруп, силер ушинтип кыйналып атканда кыргыздар жардам берди эле ошондой хан болуп туруп. Анан кийин биз эми хиппикке кирген атабыз, жаман болуп атабыз. Эми тиги Кыргызстан менен Казакстанга биригип туруп президент болуп бер деп айтам. Анан кийин Назарбаев болсо хиппиктен камырдан кыл суургандай сууруп алат. Келе 2 Нобелевский премияң дедим. Десем, сен кандай эле биле бересиң баарын дейт. Биле берем. Ойлонгон киши билет. Анан кийин мен эмне Куулов билем, мен болсо жол болсо Акылбек Жапаров билем. Мен билем дедим. Паспорт бересиз деген. Дедим. Тиги
Садырга хан деген титул берели деп чыкпадыбы? Бияка ким? Акылбек бе? Анан бул жигит дагы өзүнчө оригиналдуу жигит. Бир областыбызды Японияга өрүп коелу, бирин Кытайга өрүп коелу деген дагы сунуштарды айтпады эле өткөндө. Анан эми чынында кыргыздын бүтүндүгү, кыргыз мамлекет болуп сакталышы, кыргыз элинин кыргыз болуп калыптанып бүгүнкү күнгө чейин. Анан эми келечекте дагы кыргыз бойдон калышына Манас эпосу гана баягы элге жетип турса, кыргыз мамлекети эч убакта жоюлбайт деп ойлойбуз да, байке. Ооба. Себеби Манас атабыз кыргызды сактап келген, кыргызды колдоп келген, мамлекеттүүлүгүбүздү мына 2200 жылдыгын 2003 жылы белгилеп эдикпи? Ооба. Буну жөн эле баягы асмандан алып эле айтылган жок, белгиленип калган жок да. Мунун бардыгы ушу Кытайдын байыркы жазмаларында жазылып калгандыктан болду. Бир тууган казак элибиз, боордош казак элибиз, булар дагы Назарбаев миллиондогон акчаларды бөлүп, тарыхчыларын, окумуштууларын давай тарыхты изилдегиле деп бөлдү да. Анан мен 2010 жылы Пекинде болгонумда жана Хужинхуа деген профессор бар, бүгүнкү күндө 90га чыкты киши. Анан ошол киши менен бир эки казак профессору келди биздин элчиликке. Анан ошондо айтып атпайбы, Темирбек иним дейт. Мына бул жолдоштор Казакстандан келген профессорлор, илимпоздор, тарыхчылар. Булар азыр тарыхтан, архивден, Кытайдын архивинен, даңзасынан казакты издешип атышат. Бирок 16-кылымдан ары казак деген жок. Булар кыргыз дегендин баарын казак деп көчүрүп жазышып атат. А силердин болсо революциядан колуңар бошобойт деп атат да. Анан мен айттым, байке, аба тиги Хулоуш агай депчи, Ху агай. Сиз ага камсанабыңыз. Булар биздин ишти жасап атат. Мейли көчүрүп жаса берсин, кийин кайра биз кыргыз деп жазып алабыз. Десем күлгөн. Анысыгарындай, анан казак мамлекети булар тиги шумерлер, сактар, казактар деп да китеп жазышты да. Атилланы казак кылышты, Чыңгызханды казак кылды, бир топ китептер чыкты. Бирок Назарбаев ушу окумуштууларын чакырып туруп анан тарыхта эме жок болсо, далил жок болсо уят болобуз. Андан көрөк муну казак хандыгынан береле, эметели. Деп анан кийин баягы хан Керейден беркисин, анан 550 жылдыгын белгилешти да, казак мамлекеттүүлүгүнүн 550 жылдыгын белгилеп атат. Бул дагы Назарбаевдин бир чети мындай турмушка адилет карагандыгы, болбосо жанагы тиги Атилла деле казак болуптур, тиги деле казак болуптур деген, шумерлер деле казак болуптур деген окумуштуулардын жетегине кирип кетсе, анда булар деле бир нече миң жылдыгын белгилеп коймок да. Ал эми кыргыз биз 2200 жыл деп Сыматчандан беркини белгилеп келсек, мына Сооронбай президент болуп турганда Кытайга барбадыбы? Анан ошол жерде Кытайдын профессору айтып атат, биз силердин тарыхыңарды андан нарыда 700 жылга жылдырдык депчи. Себеби аларда андан наркы да бар да. Акырын ошону чыгарып коюшту. Бирок Ватикандагы бир документтерге караганда биздин доордон 7514 28 жыл мурда тиги Кытайдын императору менен кыргыздын каганынын түзгөн келишими бар экен да. 7,5 миң жыл мурда. Мындайча айтканда, биздин доор 2020 жыл болуп атса, андан нарыдагы 5000 жылдан ашык убакыт болуп атат, 5,5 миң жыл болуп атат да. Анан ошол мезгилде түзүлгөн келишим бар экен. Ошондо Кытай тарап, жеңилген тарап катары кыргыз тараптын байлыгын, алтынын, бардык немесин кыямат кайымга чейин сактап беребиз деген баягы кол койгон документ бар экен да. Эгерде ошол документтерди ООНга чыгарып, ООН кабыл алып, дүйнөлүк баягы коомчулук кабылдай турган болсо, анда биз эч кимге карыз эмейли, наоборот бизге карыз болуп калат. Ушундай дагы бир жагдай бар. Байке, мынакей сиздин ушул улуу Манасчынын уулу, сизде дагы мындай чыгармачылыгыңыз
баягы өркүндөп акыркы жылдары пенсияга чыккандан кийин ушул жакшы китептерди элге жеткизип жатыптырсыз. Сизге биринчиден чың ден соолук каалайбыз. Анан ушул чыгармачылыгыңыз мындан ары дагы улана беришин Кудайдан тилек кылабыз. Манас атамдын улуу руху колдоп жүрсүн. Анда сиздин атайын бүгүн студиябызга келип бизге маек куруп бергениңизге, ырдап бергениңизге, манас айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Айта тургандарыңыз барбы дагы? Бар. Айтыңыз. Тиги мурдагы күнү эмеге бардым. Президенттин аппаратына. Анан барып туруп анан кийин мен Садыр Жапаровго жолугат элем дедим. Анан жолугат элем десем тиги эмелери тосуп эмесин эметип атат. Анан кийин тиги эмне кылат элеңиз дейт. Мен советник болот элем дедим. Анан советник болот элем десем тиги тигинтиңиз митиңиздер анда болду кеттим десем кое туруңуз дейт. Анан кийин ошону жазбайсызбы дейт. Жазбайм дедим да. Анан жазбайм. Жок жазыңыз деди. Анан жаш бала экен. Ал жаш балага дагы совет берип атпайм, медик катарычы. Бесетке чыгып кеттир да. Анан бесетке чыгып кеткенде адегенде эле барып туруп анан кийин балам, мен деген врачмын. Анда бесеткени кантип дарылашты мен айтып берейинби дедим да. Десем айтып бериңизчи дейт. Анан айтып бериңизчи дегенде кыздар менен өбүшүп кой. Кетип калат. Алла Таала эркектерди аял үчүн жараткан, аялдарды эркек үчүн жараткан. Анан аял эркек менен аял бири-бирине дары болот. Ошон үчүн тиги өбүшүп койсоң эле тиги кетип калат. Муну деген мен тиги студент кезимде сүйлөшүп жүргөн кызым айткан мага. Анан кийин тиги сен өбүшүп кой анан кетип калат дедим да. Анан эметкенде тиги арыз жазыңыз деп ал эметип калды. Арыз жазыңыз дегенден жазбайм дедим да. Жазбайм. Жок жазыңыз дейт. Анан жаздым. Анан жазып эметип баягы эмне ушундай мен кеңешчи болуп иштегим келет деп баягы жазып атпайм. Кеңешчи болуп иштегим келет десем тиги эме бердим. Анан берсем тиги эмеңиз адресиңизди, телефонуңузду жазыңыз дейт. Анан адрес, телефонун жазып туруп ме деп бердим да. Десем жок, ящикке салыңыз, ящикке. Ящикке салбайм, өзүң эле ал. Десем ойбой, кандай кишисиз? Тиги ящиктен ар бир 2 саатта алып турушат. А мен болсо тиги керелек ичкете көтөрүп жүрбөйүнбү? Керелек ичке көтөрсөң деле мейли. Мен албайсыңбы десем, жок, тиги ящикке салыңыз деп болбой койду. Ящикке салып койдум. Анан ошон менен эми тиги Садыр Жапаров тиги мени эме советник кылып алса, кеңешчи кылып алса, иштеп берем эл үчүн. Кыргызстандын карыздардан кантип кутулуунун жолдорун айтып берем дейсиз. Айтып берем. Жана 2 жолдон башка дагы бир топ жол бар дебейсизби? Ооба да. Туура. Анан андан тышкары могуреки эмеч, смокту. Смокту кантип жок кылышты билем. Айтайынбы? Айтсаңыз, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек ошон үчүн? Бул Түркменстанда газ бекер. Бекер берип атат. Анан кийин бизде болсо светти сатып атат, өзүбүздөн чыккан светтичи. Элибизге. Ушу светти бекер кылып койсо эле, элдин баары тиги светке өтүп алышат дагы, анан кийин смог жок болуп калат. Бекер кылбай коет го. Себеби баягы бюджетти анын үстүнө жемкорлорду да багып аткан ошо энергетика тармагы болуп атпайбы? Энергетика канча бир миллиард карыз экен. Сен карызсың, ого атар карызга бата бер деп туруп эле эме энергетиканы таштап коюп туруп бекер кылып салыш керек, бекер кылып салып туруп эмес эле элдин баары жанагы көмүр жакпай, свет жагып калат дагы, экология саматтын ортосунда оңолот. Дүйнө жүзүндө мына экология маселеси бул эң баягы көйгөйлүү маселелердин бири экен да. Анан ушул көйгөйлүү маселелерди чечүүдө бир топ баягы аракеттер жасалып, анан тажрыйбалар дагы бар да. Мисалы үчүн биз кыштын күнү өзгөчө үйлөрдү жылытуу маселесинде аябай баягы көйгөйдүн баары кышында жаралат да. Ооба. Ар ким көмүр жагат, анан кийин мазут жагат, анын баары түтүнү чыгат. Аны кой дөңгөлөктөрдү жагат. Анан дөңгөлөк резиналарды жагат, жана мончолорго
кесинди жана материалдардын кесиндисин жагат. Мунун баардыгы ыш болуп, кара түтүн болуп кайра эле шаарыбызды каптап атат. Алас келгенсип дүйнө жүзүндөгү эски машиналердин баарын чогултуп алдык. Алардын баарынын катализаторлору жок. Жок. Анан жанагы ыш түтүндөр коргошун аралашкан оор металлдардын саркындылары аралашкан түтүн келип туруп биздин өпкөбүздү, биздин шаарыбызды каптап атат да. Анан ушундайда дагы бир жолдору жана күндү пайдалануу. Күн аркылуу шамалды пайдалануу. Сууну ызытып, анан ошол аркылуу жылытуу маселелери Европада бир топ жерлерде ушул маселе дагы чечилген да. Анан өзүңүз айткандай шамалды жанагы ветрогенераторлорду коюп, ошол аркылуу ток чыгаруу, ошол аркылуу үйлөрдү жылытуу маселеси дагы чечиле турган эле маселелер, бирок мунун баардыгына баягы чечкиндүү түрдө колго алыш керек да. Ооба. Туура. Анда Байке сизге рахмат, келип эметкениңизге, биздин телекөрүүчүлөргө жакшы баян куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgende ennekenin can çıgar. Atandın görüzüne organ çangdı karasa.